Assalamu alaikum, ич катуу тууралуу сүйлөп бермекчимин. Ич катуу ден соолукка байланыштуу көйгөйлөрдүн эң жөнөкөйлөрүнөн, анткени дарыгердин жардамысыз эле мындан ар бир адам өзү алдынча кутула алат. Бүгүн сиздерге 4 түрдүү сунуш айтмакчымын. Аларды аткаруу менен жакшы жыйынтыкка жете аласыздар. Биринчиси кыймылга байланыштуу. Мүмкүн болушунча көбүрөөк басыңыздар. Мисалы бүгүнкү жеке басканыңыздарга караганда 1000-2000 кадам ашыкча басып жүрүңүздөр. Анан дагы бир орунда көпкө чейин олтурбаңыздар. 30-40 мүнөт олтурган болсоңуздар 5-10 мүнөт басып келиңиздер. Экинчиси бул суусундуктарга байланыштуу. Бардык суусундуктар ичибизди катырат, бир гана таза суу ичти жакшы келтирип берет. Андыктан мүмкүн болушунча таза сууну көбүрөөк ичүүгө аракет кылабыз. Анан ошо катары кара чайды дагы азайтабыз. Эми мүмкүн болушунча азыраак ичсеңиздер жакшы болот. Үчүнчүсү тамак ашка байланыштуу. Оорулган тамактар, камыр тамактар, анан коюу тамактар ичти көп катырат. Андыктан башка түрдө даярдалган тамактарды дагы көбүрөөк жегене аракет кылыңыздар. Ар бир тамакка жашылча кошуп жеңиздер. Эртең менен дагы, түштө дагы кечинде. Мисалы эртең менен бадырың жесеңиздер, түштө капуста жесеңиздер болот. Кечинде түрүп жесеңиздер болот. Же бир эле учурда 2-3 түрдүү жашылчаны да кошо жесеңиздер жакшы болот. Чөптөрдү дагы, анан дагы өйдөдө айтып өткөнүмдөй, ар түрдүү өлөктү карманганы аракет кылыңыздар. Анан мөмө жемиштерди дагы жеп турсаңыздар жакшы болот. Анан этти дагы бир аз азайткан жакшы. Акыркы сунушум бул боор жана өттү жакшы иштетишибиз керек. Анткени өт сөйттүү канчалык көп бөлүнүп чыкса, ич катуудан ошончолук аз жабыркайбыз. Өттү жана боорду жакшы иштетиш үчүн аларга керектүү азыктарды берип турушубуз керек. Мисалы, чеснок, брокколи капустасы, башка капусталар, куркума, анан дагы сулуу жана эң жакшы жардам бере ала турган бул расторопша. Расторопшанын майы дагы бар, талкан түрүндөгүсү бар, жада калса таблетка түрүндөгүсү дагы бар. Кайсы түрүн ичсеңиздер деле жарай берет, ичсеңиздер эле болду. Сөзсүз түрдө ич катуудан кутула аласыздар. Ушул сиздерге айткым келген сунуштар. Акырында долиха сигма тууралуу дагы бир аз сүйлөп берейин. Долиха сигма бул ичегинин узарып калуусу, колоноскопиянын жыйынтыгында коюлчу диагноз. Негизи жоон ичеги 1,5 метр болот орточо. Анан долиха сигма болсо бир аз узарып калышы мүмкүн. Бирок бул дайыма эле факт боло бербейт. Муну аккордеондон же болбосо пружинанын мисалына түшүндүрүп берейин. Мисалы, аккордеонду чойгонуңузда узарат, кайра калыбына келет. Пружина деле ошондой. Анан биз текшерген учурда жоон ичеги жыйрылбаган абалда турушу мүмкүн. Ошондо узунараак эсептелип калат, анан кайра калыбына келгенде кыскараак болот. Ошол себептүү дайыма эле бул жоон ичегибиз узарды деп айта албайбыз. Анан дагы жоон ичеги узарган болсо деле бул өтө олуттуу көйгөй эмес. Операцияга дайыма эле муктаждык боло бербейт. Өйдөдө айтылган сунуштарды аткарсаңыздар эле сөзсүз түрдө жакшы жылыш болот. Анан маалыматты өзүңүзгө сөзсүз түрдө сактап алыңыз, жоготуп албаш үчүн. Анан ич каткан башка тааныштарыңыз болсо, алар менен дагы бөлүшүп коюуну унутпаңыз.